Салам достор. Өткөнкү видеодо, мурдакы видеодо сиздер менен Зардалы айылына барганбыз, Баткендеги Теке-Секирик долбоорун талкуулаганбыз. Видеону аябай жакшы кабыл алдыңыздар. Мага жеке көп адамдар жазышты, анан чалышты, сүйлөштүк. Баткен облусу боюнча дагы көптөгөн долбоорлор бар. Ошолорду мен видеого тартып чыгарам, чогуу талкуулайбыз. Бирок бүгүн биз Токтогулга барабыз. Анткени Токтогулда да бир долбоор чыгып атат, кызыктуу. Сиздер менен бирге талкуулайлы. Анткени бул жактагы опыт, бул долбоордун тажрыйбасы бүт Кыргызстандын бүт региондоруна пайдалуу боло турган тажрыйба да. Долбоорду талкуулоодон мурун Токтогул районунун тарыхын айтып берейин, анткени долбоорду түшүнүү дагы жакшыраак болот. Токтогул районунун эски аты Кетмен төбө, тарыхта Кетмен төбө деп кездешет. Анан салыштырмалуу жакында эле Токтогул району болуп аталды. Улуу акыныбыз, төкмө акыныбыз Токтогул Сатылгановдун атынан. 50 жыл мурда бул район такыр башкача эле. Могу биз көрүп аткан суу сактагыч жок эле анда. Ошол суу сактагычтын астында, азыр суунун астында шаар бар. Ошо эски Токтогул деп аталат. Биз эски Токтогул деп билебиз ал шаарды. Ал шаар кантип суунун астында калып калды? 1975 жылы Токтогул ГЭС ишке кирет. Биринчи агрегаттарын запуск кылат да, 75 жылы. Анан ушул Нарын дарыясы буулуп, суу сактагыч толо баштайт. Бул ГЭС эмнеге керек болгон анда? Кыргыз, Казак, Өзбек СССРлерин электр тогу менен, электр жарыгы менен камсыздоо үчүн ГЭС курулган да. Анан бул жакта жашаган элдердин баарын көчүрүшкөн. Көчүрүүгө аргасыз болушкан, көчүрүүгө мажбурлашкан. Анан үйлөрүн таштап башка жерлерге көчүүгө аргасыз болушкан. Мынакей могу бүт айылдардын баары, мына Токтогул шаары, Каракөл шаары, Өзгөрүш жак, өзгө тарап, мына ушунун баардыгы жаңы түптөлгөн айыл жана шаарларда. Бул жаракта суунун алдында 25 000 гектар айдоо жери калган да, айдоо талаалары калган. Суусу бар, суусу кенен, эч кандай кемчилик жок. Жашынакай жерлер, жылдар бою, кылымдар бою ата бабалар жашап келген, ушул жер суунун астында калган. Анан Токтогул ГЭС курулуп, анан эмелер, элдердин, калктын баарын ошо башка эмелерге, жерлерге, жайларга көчүрүштү. Мына өзүбүз көрүп атабыз, спутниктен дагы. Жайгашкан жерлери сары талаалар, боз адырлар, суу жакшы жетпеген, чыкпаган жерлер да. Бул жакта да сары талаалар көп, сары талаа. Бул жакта бир аз суу кененирээк экен. Мына бул жакта суу кененирээк экен. Бирок көпчүлүк учурда сары талаа да, 25 000 гектарга жетпейт бул жак. Эми ушул суунун астында калган 25 000 гектарды бир аз болсо да компенсация кыла турган долбоор экен. Азыр биз кеп кыла турган. Бул мына Кара суу дарыясын, Кара суу суусун могул сары талааларга ыргытуу боюнча долбоор болот, буйруса. Кара суу дарыясы боюнча айтып берейин. Мына бул могу көлдөрдөн башталат бул дарыя. Мына Капкаташ кичи көл деп биз билебиз. Анан Кара суу көлү, чоң көл деп билебиз. Ушул көлдөр суу топтойт да, табигый. Буларды эч ким тоскон эмес, ошо жараткан тарабынан тосулуп калган көлдөр да. Мынакей табигый дамба. Анан ушул дамбанын түбүнөн жылчыктап, мына Кара суусу башталат да. Кара суусунун башы ушул жер деп койсок болот. Анан бул Кара суу ушундай агып келет. Мына Капчыгайды аралап, Каракөл шаарын аралап, сууга түшөт. Нарын суусуна түшөт. Бул сууну айдоо талаалары үчүн эч ким пайдаланбайт деле, анткени бул Каракөл шаары айдоо талаалары аз да. Бир аз жер бар, бир аз тегиз жерлер бар, бирок көп эмес. Бул айдоо талааларга жерге сууну колдоноюн десе да жер жок бул жакта. Бул суу ошондо түз эле Нарын дарыясына куюлуп атат.
Анан мурда долбоор бар болчу экен. Бул илгери эле эме бирөөнүн оюна келген долбоор экен. Кара Суу дарыясын туннель аркылуу ушул могу Сары Талаага, Саргат айылынын жогорусуна, мына Камбар Ата айылынын шаарчасынын жогорусуна ыргытуу боюнча долбоор экен. Анан мындай карай турган болсок, бир нече вариантын карап көрдүм ушул сууну ыргытуу боюнча бул жака. Көлдүн өзүнөн алып ыргытсак болот. Туннель 6000 метр болот экен. Бирок бул жерден биз жаратылышка кийлигишебиз. Бул жерден эгер көп суу алып бере турган болсок, көлдүн деңгээли түшүп кетет, кайра ала албай калабыз дегендей. Анан бул жерден алсак болот сууну 7000 метр, 7000ден ашык. Бирок узагыраак болуп атат бир аз. Анан эме дагы аз да, мынакей бул жактан суу келип атат, анан могу кичинекей эле суу түшүп атат да. Анан бул суунун көлөмү азыраак да азыр бул жерде. Анан мына бул суу түшүп атат бул жерден. Уюңкүр деген суу экен. Бул жерде Кара Суу ГЭСи планында бар экен проектте 10 мегаваттык. Бул да бирок ишке ашпай келет бүгүнкү күнгө чейин. Ушул жерге бул суу түшүп атат, бул жерде суу көбөйүп атат бир аз. Анан дагы ылдыйраак түшсөк, мына бул жерден Шарылдак деген суу түшүп атат, Кара Сууга кошулуп атат. Анан ушул жерден эң жакын жер болот экен да мына бул жака. Бул жерден дагы алсак болот, бирок анда туннелди бир аз көбүрөөк узагыраак казып калабыз да, анткени бул жердин деңгээли ылдый да, бул жактын деңгээлине караганда бир аз ылдыйраак. Анан бул жердин туннели мына 3939 дейт, метр эле болуп атат да. 4000 метр туннель казуу бул реалдуу деп ойлойм. Мынакей бул деңиз деңгээлинен бийиктик, мына могул жерде 1492 метр жогоруда турат могул точка. Анан бул точка 1480 метр турат да. Бул жерде перепад где-то 12 метр кылса болот да. Бир аз мындайраак түшсөк, дагы көбүрөөк перепад болот. Же бул жерден бир аз канал тартып келсек, перепадты дагы көбөйтсөк болот да. Туннелдин узундугун азайтыпчы. Анан ушундай. Анан бул ылдыйда дагы бир ГЭСтин долбоору бар. Кара Суу 2 ГЭСинин 12 мегаватт. Бул мегаваттар боюнча түшүндүрүп коеюн. Мына Кара Суу 10 мегаватт болсо, 10 мегаватт бул эмеге бараар да. 100 000 лампочка бар го, кадимки эле лампочкабыз 100 ваттык биз колдонгон. Ошол 100 000 ватт, 100 000 лампочканы күйгүзө алат да. Могул бир ГЭС эле ошо 100 000 ошондой лампочка күйгүзөт, салыштырмалуу. Кайра туннелге кайтсак, мынакей туннелди өткөрүп алдык. Бул жерден сууну чыгардык. Сууну чыгаргандан кийин канча жерге суу жетет, канча жерге суу жеткизсек болот. Эгер канал сала турган болсок, бул жакты бойлотуп, могул жакка чейин, Кызыл Ураанга чейин суу жетет да. Бул жактан каналды бойлотуп сала турган болсок, могул тарапка чейин жетип атабыз. Бул Камбар Ата шаарчасынан дагы өтүп атабыз. Ушул жакка чейин жетебиз. Анан могул жерде ортодо түп-түз тегиз жерди көрүп атабыз, колдонулбай келген. Ушул жерде эле эгер эсептей турган болсок, могул жалпы 12 000 гектар болуп атат. Анан ошонун жарымы эле могул жакты эсептеличи, мына Саргат айылынын жогору жагын, анан суу сөзсүз бул жакка дагы кат, мына Үч Теректин жогорусуна дагы. Ушул жерде эле эсептесек, бир 8 000 гектар болот да. Кеминде. Мына ушундай долбоор. Анан ушунча жерди өздөштүрүп, мына ушунча айылдын үйгө, жерге, турак жайга муктаж болгондорду ушул жактан жер берсе болот да. Мисалы айылды бир жерге жайгаштырса болот, мисалы могул жерге жайгаштырса болот, жогору жергечи. Айдоо талааларга эмес, так ортосуна жерди ээлетип, мындай жогорураак жерге, мына могул жакта Жетиген айыл бар. Ушунун тушуна ушундай кылып жайгаштырса болот. Же мындайраак жайгаштырса болот. Бул жактан агынды суулар бар, ошолорду колдонсо болот. Ушундай туугандар, сиздин оюңуз кандай бул долбоор боюнча? 4000 километр, 4000 километр дейм. 4000 метр, 4 километр туннелди казалабызбы? Ушул долбоор боюнча ким жардамчы боло алат? Комментарийге жазыңыздар, талкуулайлы. Анан кээ бир адамдар чыгат экен, лайк бас үчүн
эме топтоп атасың депчи. Мага лайкыңыздардын кереги жок. Болгону сиздердин оюңуздар, пикириңиздер керек. Анан мондай маалыматты мен жалпы кыргыз элине бөлүшкүм келип жатат. Анткени ушундай пайдаланылбай келген жерлерибиз аябай көп. Биздин 90% жерибиз тоолуу. Ошонун бир 10% тегиз жер, бирок ошо 10% жерибизди дагы толук пайдаланбайбыз да. Кийинки видео Баткен боюнча болот. Баткенде дагы 4000 метрдик туннель бар. Ошол туннель боюнча болот.